мэрдин милдетин аткаруучу болуп туруп бекитилгенде Айбек Жунусалиев биз биринчиден суроо талап койдук элек да. Şu шаарды өнүктүрүү боюнча жок дегенде кыскача приоритеттүү багыттарын аныктап алсын депчи. Биз түшүнүшүбүз керек да, бул киши келгенден кийин кандай иш-чараларды аткарат, канча убакытта, кайсыл каржы булактарынын негизинде деп талап койдук элек, бирок тилекке каршы суроолорубузга эч кандай жооп ала алган эмеспиз. Шаардык кеңештин депутаттарына да, жаңы депутаттарга да талап койгонбуз. Мэрди шайлоодо ушул суроолорубузга бир көңүл бурсаңыздар. Маселен, бүгүн 55 күн болуп атат мэрдин келгенине. Эми 26-сында расмий бекилип атат, бирок 12-синде саясий чечим кабыл алынып келип атат да. 55 күндөн бери бул киши кайсыл иш планды негизинде иштеп атат. Бул шаарга деген стратегиялык чоң долбоорлор ишке ашыш керек. Күнүмдүк баягы мусор тазалоо деген бул чарбачылык иштер, күндү аткарылчу иштер. Но шаар эмне үчүн өспөй атат? Жол тыгындары, коомдук транспорт, экология маселелери чечилбей атат. Анткени стратегиялык чечимдерди талап кылат да бул. Күнүмдүк мусорду тазалап, светти жарык түгүүзү өчүрүп коюш эмес. Шаардыктар эртең 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин кандай шаарды жашайт деген бир суроосуна жооп ала тургандай болуш керек. Бирок тилекке каршы анысы жок. Эми ноябрдын аягында программаны берем дейт, структурамды өзгөртөм дейт. Ойлоп көрсөңүздөр, бүгүнкү күндө мэриянын Борбордук аппаратында 100га жакын киши иштейт. 4 акимиятта дагы өзүнүн аппараты бар. Эми кыскартыш керек да. Ошончолук кишинин эмне кереги бар? Санариптештирүү деген заманы болуп атат. Баардыгын оптимизациялап, автоматташтырып туруп бир чечимдерге келиш керек да бүгүнкү күндө. Мэрдин ишмердүүлүгү айдан ачык баардык шаар жарандарга көрүлүш керек. Бүгүнкү күндө мисалы мэрдин ишмердүүлүгү эмес, мэрдин ким экенин билбейбиз. Ошондуктан биздин ушу шаардыктардын суроо талабына жооп бере турган азыр дагы кеч эмес. Биз айтып атабыз эми баг кетсин дегенди токтотолу. Мындан ары иштетели. Жөн эле туруп президент сунуш берди эле, анан жок дей албай солдат болуп барып иштеп атам дегенди токтотуш керек. Колдон келбейби, жумушту тапшырып кетиш керек. Колунан келет деп атабы, ишти аткарыш керек. Коомдо канчалык суроо талап болуп атат бүгүнкү күндө? Кандай көйгөйлөр болуп атат? Кандай талкуу болуп атат? Ошого активдүү катышып, чыгарсын күнүмдүк планын, жумалык, айлык планын чыгарсын. Көрөлү, корректировка киргизели. Бүгүнкү күндө эми заман күн сайын өзгөрүп атат. Күн сайын ар кандай жаңылануулар киргизилип атат. Ошон үчүн шаардыктарга түшүнүктүү болуш үчүн бул киши программасын ачыктап чыгып, ачык айкын ишин улантыш керек, күчтөшү керек. Бизде эч кандай суроо жок да азыр болгону. Шаардын өнүгүшүн биз азыр могу квадрат деле алып калдык. Билинка, Советский, Акунбаев, Ылдый жибек жолу. Борбор болду, калган бардыгы шаар эмес биз үчүн. Ошон үчүн көз карашты бүгүнкү күндө жумуштун принциптерин, тактикаларын өзгөртүш керек тез арада.